Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Albatta Alloh subhanahu wa taala түшүргөн акыркы дин биздин сүйүктүү берекелүү динибиз бул ислам дини. Ислам дини бул акыркы дин. Бул динибизди биздин пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам алып келген. Биздин ислам динибиз элдин кызыкчылыгы үчүн, элдин жыргалчылыгы үчүн Аллах субхана таала тараптан акыркы дин. Ушул динибиздин Аллах субхана таала Куранда белгилегендей жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып кеткендей өзүнүн 5 түркүгү бар. Бул жөнүндө Ибн Умар, Абдуллах ибн Умар деген сахаба пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисин риваят кылып, мындай деген мааниде айтат. Ислам дини 5 нерсенин үстүнө курулган. 5 нерсенин үстү дегени ошо 5 түркүктүн үстүнө курулган. Биринчиси ла илаха иллаллах Мухаммад расулуллах деп көөлүк берүү. Экинчиси намаз окуу, күнүнө 5 жолу намаз окуу. Үчүнчүсү зекет берүү, жылда 1 жолу. Төртүнчүсү жылда 1 жолу 30 күн орозо кармоо. Бешинчи ажылык сапарга баруу кимдин кудурети жеткен болсо. Демек мына ушул 5 нерсе исламды кармап турган түркүктөр болуп саналат. Бул түркүктөрдө ар бир мусулман балагатка жеткенден кийин эркекпи, аялбы сөзсүз түрдө аткарып Аллах субхана таала ибадат кылып сыйыныш керек. Ошондо гана мусулман баласы чыныгы мусулманчылыкты аткарып, чыныгы мусулмандын сыпатын көрсөткөн адамдын катарына кирет. Исламдын буга окшогон башка дагы негиздүү маселе бар, бирок ушул биз айтып аткан исламдын эң негизги түркүгү. Мына ошолордун биринчисинен баштап Аллах субхана таала буйруган болсо сөзүбүздү улантабыз. Мына эң биринчи түркүгү ла илаха иллаллах Мухаммад расулуллах деп келиме айтып шахадат келтирүү дедик. Бул келиме, бул түркүк мына 2 бөлүктөн туруп атат. Биринчиси ла илаха иллаллах, экинчиси Мухаммад расулуллах. Ла илаха иллаллах мааниси эмне? Ла илаха иллаллах мааниси Аллах субхана тааладан башка сыйынууга татыктуу зат жок дегенди билдирет. Бул жашоодо кандай сыйынуу, кандай Аллах субхана таалага жалынуу, жалбаруу, ибадат кылуу, кулчулук кылуу болбосун, ошолордун ар бир түрү Аллах субхана тааланын өзүнө гана арналыш керек. Бул ааламды жараткан, асман жерди, тоону, бардык махлуктарды жараткан Аллах субхана таала өзү гана ибадат кылууга татыктуу. Ошондуктан Аллах субхана Куранда айтат: "Ва'будуллаха ва ла тушрику бихи шей'a". Аллах субхана таалага сыйынгыла жана ага эч бир нерсени шерик кылбагыла. Демек, ла илаха иллаллах мааниси ушундай. Ла илаха иллаллах Аллах субхана тааладан башка сыйынууга татыктуу зат жок. Бул келменин туура мааниси жана туура которулушу. Кээ бир адамдар ушуну туура эмес которушуп, Аллах субхана тааладан башка жаратуучу жок, же рызкы берүүчү жок, же өлтүрүүчү жок, же болбосо жоктон бар кылуучу жок деп ислам максат кылбаган мааниде которуп коет. Албетте баарыбыз эле билебиз, Аллах субхана тааладан башка жаратуучу жок, Аллах субхана тааладан башка рызкы берүүчү жок. Бирок бул келиме ал маанини билдирбейт. Ал маанини өзүнө ичине камтып билдирет. Бирок түзмө-түз мааниси Аллах субхана тааладан башка сыйынууга татыктуу зат жок деген ибадатка байланыштуу болгон түшүндүктү берет. Ошол себептен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул келимени алып келип өзүнүн доорундагы Курайш уруусуна ла илаха иллаллах деп айтып койгула дегенде алар кабыл кылбастан муну четке каккан. Алла таала Куранда деле муну ачык айткан. Аларга ла илаха иллаллах деп айтылган болсо алар теке берилишчү, кабыл кылышпай деп Аллах субхана Куранда баяндап атат. Эмне себептен алар теке бериленип ушул нерсени кабыл кылышкан эмес? Анткени алар ла илаха иллаллахтун маанисин түшүнүшкөн. Анын мааниси Аллах субхана тааланын башка сыйынууга татыктуу зат жок деген маани болгон. Ал ошол кездеги кафирлар, мушриктер болсо Аллах субхана таала менен биргеликте ар кандай жаратылган нерселерге, буттарга, идолдорго сыйынышкан. Аларды ошол кездеги мушриктер өзлөрү менен Аллах субхана тааланын ортосундагы ортомчу катары элестетишкен. Ошондой ишенимде карманышкан. Алар ойлошкон, биз аларга сыйынсак,
биздин ибадаттарыбызды, кулчулугубузду алар Аллах субхана таалага жеткирет, ортомчулук кылып, анан Аллах таала биздигин кабыл кылат деп айткан. Ошол себептен Аллах таала Куранда айткандай: "Ма нa'будухум илля лиюқаррибуна Аллах зульфа". Мурк мушриктер ушунтип айтышкан. Алар биз буттарга, идолдорго сыйынганыбыздын себеби алар бизди ушу Аллах таалага жакындатсын деген мааниде сыйынабыз деген. Башка аят болсо: "Ха ула шуфаана индаллах". Ошо биз сыйынган нерселер Аллах тааланын алдында биз үчүн ортомчу болуп беришет деп ушундай ишенимде алар сыйынышкан. Алар эч качан ошол кезде мушриктер Аллах субхана тааланы тааныбаган эл болгон эмес. Алар Аллах субхана тааланы толугу менен таанышкан. Керек болсо ошол убакытта ажылык кылышып, садака беришип, жана башка жакшылык иштерди кылып, Кудай таалага жакындашкан. Бирок да алар эмнеде чоң каталык кетиришкен? Алар ошол сыйынуунун бардык түрүн Аллах таалага арнабай, Аллах тааланын өзүнө гана сыйынбастан, Аллах таала шерик кошуп, ортомчуга сыйынышкан. Мына ошондуктан Аллах таала алардын кылган иштерин четке кагып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды жиберип, ошолорду адамдарды ширктен тазалап, менин өзүмө гана сыйынышсын деп ошону буйрук кылган. Мына ушул маани ошо ла иляха иллаллахты билдирет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн коомуна, жакындарына, туугандарына даават кылганда ошо ла иляха иллаллах деп айткыла, силер ийгиликке жетесиңер деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам даават кылган. Мына ошондо мушриктер ушул маанини түшүнгөн, ушул келименин маанисин түшүнгөн мушриктер ошол себептен кабыл кылышкан эмес. Балким алар айтышкан, бул Мухаммад келип алып эле биз сыйынып жүргөн, ортомчу кылып жүргөн буттардын баарын четке кагып эле, баарын бириктирип эле, жалгыз эле Аллах таалага сыйын деп айтып жатат. Бул таң калыштуу нерсе деп айткан. Ошол себептен Аллах таала айтып атат: "Ажа'алал алихата илахан вахида инна хаза ла шейун уджаб" деп кафирлар ушинтип айтышкан. Аллах таала Куранда эскергенде. Ажа'алал алихата илахан вахида, ошо биз сыйынган илах деп жана сыйынылган нерсенин баарын айтат. Аллах тааладан башка сыйынып кеткен ошо мушриктердин илахы жөнүндө Аллах таала айтып атат. Ажа'алал алихата, ошо илахтын баарын, сыйынып кеткен нерсенин баарын, идол буттардын баарын чогултуп эле бир эле илах кылып койду. Мындайча айтканда, бир эле Аллах таалага сыйынгыла деп айтып атабы? Бул өтө таң калыштуу нерсе деген. Демек, мына мушриктер ушундан жаңылышып Аллах субхана таалага ортомчу кылышкан. Ошол түшүнүктү, ошол ишенимди Аллах таала жокко чыгарып, жана пайгамбарды жиберип ушул нерсеге чакырган. Биз дагы мына ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жолун ээрчип, ошол түшүнүктө түшүнүп, пайгамбарыбыз кандай максат кылган болсо, жана ошол нерсеге элдерге даават кылып түшүндүрүп атабыз. Ар бир мусулман ушул маани, ла иляха иллаллах маанисин жакшы түшүнүп, жана ошого элдерди чакырыш керек. Анан ошондо гана ла иляха иллаллах маанисин туура түшүнгөн деген баягы натыйжага жетебиз. Эми мына башынан жанатан бери айтып кеттик, бул келиме ошо сыйынууга байланыштуу деп. Эми сыйынууга байланыштуу ар кандай элдер баягы жаңылган, туура эмес мамиле кылган маселелер бар, ошолордун кээ биресин айта кетели. Мисалы, кээ бир адамдар бар, жашоосунда, айрыкча биз мына кыргыз элинде деле көп кездешет. Дуа кылганда, тилек кылганда, сөз сүйлөп атканда, каалап айтып атканда, арбак колдосун, ата бабамдын арбагы колдосун, же болсо бир баатырдын айтып, баланча баатырдын, же болсо манастын арбагы колдосун деп ушундай жалынуу дуаларды кылат. Албетте бул туура эмес иш. Анткени тилек кылуу, дуа кылуу бул ибадат болуп саналат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жана Тирмизинин хадис жинактарында келген хадисте өзү айтканда, "Ад-дуа хуал ибада" дейт. Дуа кылуу бул өзү ибадат деген. Демек биз тилекти, дуаны ибадат деп билгенден кийин жанагы сабагыбызда башында айтып кеткен маселеге байландырышыбыз керек. Дуа ибадат болгондон кийин, демек ибадатты бир гана Аллах таалага өзүнө гана арнашыбыз керек. Анан тилекти Аллах тааладан гана сурашыбыз керек. Эч кандай арбак, андан башка махлуктардан сурашыбыз керек. Мейли арбак болобу, тоо таш болобу, ай болобу, күн болобу, жылдыз болобу, периште болобу, пайгамбар болобу, алардан жалдырап өтүп кеткенден кийин аларга сыйынып, тилекти алардан талап кылбаш керек. Анткени бул дуа кылуу, тилек кылуу ибадат болот. Эгерде кимдигим ал ибадатты кандайдыр бир махлукка жумшаган болсо, ошондон талап кылган болсо, ал ширк кылган болот.
Алла субхана тағала мындай нерседен сақтасын. Ошол себептен Абдуллах ибн Масуд деген сахаба пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан сурап, о Алланын элчиси, эң чоң күнөө кайсы дегенде, ал мындай деп айтат: антажала лиллахи ниддан ва хуа халак дейт. Ва хуа халакак. Сени жараткан Аллах субхана тағалага бир нерсени шерик кылып теңдеш кылууң деген. Демек Аллах субхана тағала өзү жараткандан кийин өзү гана ибадатка татыктуу болуш керек. Өзү гана дуаларды кабыл кылат, өзү гана жооп берет. Андан башка махлуктар дуаны, тилекти кабыл албага жооп бере албайт. Балким өтүп кеткен арбактар, өтүп кеткен адамдар ошо тирүү адамдын дуасына муктаж. Ушу артымда калган адамдар мага дуа кылып коет бекен, Алла Таалага жалдарып мен үчүн кечирим сурайт бекен деп. Мисалы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Муслимде келген хадисте айтып атпайбы, адам баласы өлгөндөн кийин бардык амалдар токтойт, бир гана 3 амалы калат. Биринчиси ошол кылган садакалары жария, садакатын жария дейт. Элге пайда келтирип турган артында калган жакшы иштери. Мечит салабы, көпүрө салабы, суу чыгарабы, мына ушундай нерсе садака жария дейт. Мындай токтобой пайдасы уланып турган садакалар. Экинчиси калтырган пайдалуу илими дейт. Эгерде бир илимди адам илимди калтырып кеткен болсо, илим таратып китеп жазабы же ооз элдерге үйрөтүп кетеби, ким ошондон пайдаланып амал кылган болсо, ошол адамга дагы сооп жазып турат. Үчүнчүсү артында калган жакшы баласы, эгер ошол дуа кылса дейт. Мына көрдүңүздөр, бул жерде ошо артында калган баласы ошол өтүп кеткен адам үчүн дуа кылса, ошо өтүп кеткен адамга сообу жетип турат деп атат. Ошондуктан өтүп кеткен адамдын баардык амалы токтойт. Алар бирөөгө тилегин угуп, аны жооп, ошого жооп берип аткарганга эч бир кудурети жок. Ким ошондой кудурети бар деп Алла Таалага теңеген болсо, демек ал ширк кылган болот. Ошондуктан эч бир арбактан жардам сураган болбойт. Арбактардын кандай түрү болбосун, мейли ал олиянын арбагы болобу, пайгамбардык болобу, жакшы адамдык болобу, ата бабанык болобу, баары тең дуага жооп бере албайт. Мына биз мусулмандар күнү түнү намаз окуган сайын Фатиха сүрөсүн окуп, Ияка нa'буду ва ияка настаин деп Алла Таалага Куран окуп жалдырып атабыз. Ияка нa'буду деген мааниси эмне? Сага гана сыйынабыз деген сөз. Ияка настаин болсо, сенден гана жардам сурайм деген маани. Биз ошо өзүбүз күнү түнү ушуну айтабыз. Сага гана сыйынып, сенден гана жардам сурайм деп. Мына ошондуктан эч кандай арбактар адамдарга пайда алып келе албайт. Андан кийинки ошо тавхидке байланыштуу, ошо ла иляха иллаллах байланыштуу дагы маселелер бар. Адам баласы мисалы кээде башына баа кыйынчылык түшүп калса, оору келип калган болсо, же болбосо кээ бир эже карындаштарыбыз аял заты балалуу болбой калган болсо, же болбосо бирөө жумушунда ийгилик жашоосунда ийгиликке жетпей кыйналып аткан болсо, ар кандай ушу жолумду аштырат элем деп, аял заты болсо балалуу болот элем деп, ар кандай мазарларга же ыйык жер деп эсептеп алган жерлерге барышат дагы, анан ошол жердеги таштардан, бактардан, жерде ошол жерде кабыр болуп калса, ошолордун арбактарынан жардам сурашат. Мунун баары тең жана жогоруда айткандай бул дагы туура эмес нерсе. Эгерде ким балалуу болбой аткан болсо, баланы Алла Тааладан сураш керек. Кимдин ырыскысы тар болуп аткан болсо, ырыскыны Алла Тааладан сураш керек. Ийгиликке жетпей аткан болсо, ийгиликти Алла Тааладан сураш керек. Аллах субхана тааладан башка сыйынылып кеткен нерселер, алардын кандай түрү болбосун, тоо ташпы, адамбы, асман жылдызбы, ошолордун бирөөсү дагы пайда бере албайт. Ошол себептен Алла Таала Куранда айтат, ошо мушриктерге карата: "Валлазина тадуна мин дунихи ла ямликуна мин кытмир" дейт. Силер жана дуа кылып сыйынып аткан идолдоруңар, айкелдериңер, Алла Тааладан башка сыйынып кеткен нерселер, алар кытмир чалыктагы мүлкү жок дейт алар. Ошого да ээлик кылышпайт. Кытмир деген эмне? Кытмир деп жанагы биз данекти билебиз го. Кээ бир жер мөмөлөрдүн данектери, айрыкча жанагы курманын, финиктин данеги бар. Ошол данегинин сөөгүнүн сыртында челик абык болот. Ичке жука, ошону кытмир дейт. Кичинекей эле челик абык болот.
мына ошо Алла Таала мушриктерге айтып атат, силер ошо дуа кылган, силер сыйынган буттар ошончо чели кабыкчалыктагы, данектин чели кабыкчалыктагы мүлккө ээ эмес деп. Ошол хадис аят улап айтып атат, ин тадуухум ла ясмау дуаакум. Силер аларга дуа кылып кайрылсаңар, силердин дуаңарды, тилегиңерди укпайт алар деп. Валау самиу, эгерде уга турган болушса, мастажабу лакум, силерге жооп бере албайт, жооп беришпейт. Ва яумал киямат якфуруна би ширкикум деп. Жана ошондой эле кыямат күнү силердин кылган ширкиңерге алар каршы чыгып, алар кафырлыкты көрсөтөт деп. Көрүңүздөр мына. Могул аятка жакшылап ой жүгүрсөңүздөр, мына Алла Таала кайрылды. Силер дуа кылган идалдар, ошо башка Алла Тааладан башка сыйынылып кеткен нерселер эч нерсеге элик кылбайт. Ошо чели кабыкчалыкта алардын мүлкү жок. Жана ошондой эле эгерде аларга дуа кыла турган болсоңор, силердин дуаңарды алар такыр укпайт деп. Жооп бере албайт. Эгерде алар уга турган болсо дагы алардан эч кандай жооп келе албайт. Анан натыйжасын айтып атат, кыямат күнү болгондо, кыямат күнү элдер тирилип сурак болгон убакта алар эмне кылат? Ошол ким ошолорго кайрылып дуа кылып тилек кылган болсо, ошолор каршы чыгат. Яумал кыямат якфуруна би ширкикум дейт. Силердин кылган ширкиңерге алар каршы чыгып, ошо ширкиңерге кафыр болот. Ширкиңерге кафыр болот дегени ошону четке кагып, силерге душман болот. Өзүңөргө деп. Мына ошол Алла Тааладан башка бир махлукка жалдырап сыйынгандарын Алла Таала ширк деп атап кетти. Бул жерден ачык айкын билсек болот. Ошондуктан биз тилекти бир гана Алла Тааладан сурашыбыз керек. Урматтуу мусулман бир туугандар, башыңыздарга жалпы эле эл баарыбыздын эле башыбызга кандай кыйынчылык келбесин, аны чече турган бир гана Алла. Аллах субхана тааланын өзүнө гана кайрылалы. Эч кандай арбак, мазар, асман тоо, жылдыз, ошого окшогон же олиянын арбагы, же пайгамбардын арбагы, же периштенин арбагы адамга эч качан жардам бербейт. Бир гана Аллах субхана таала өзү гана жардам берет. Мына ошондуктан ушул маселени жакшы түшүнүп, өзүбүз дагы аракет кылып, жана башкаларга да жеткирип, элдерди ушу туура жолго чакырышыбыз керек. Анткени ушул маселени билбей жүргөн көптөгөн бир туугандарыбыз бар. Кээ бир намаз окуган адамдар намаз окуйбуз деп көрүнгөн мазарларга барып, тоо ташка сыйынып, көз ачыктарга, төргөчүлөргө, бакчыларга ишенип, ошолордон үмүт кылып жүргөндөр бар. Мына мунун баары тең туура эмес. Мунун баары тең адам баласынын ыйманына чоң зыян келтирет. Ошондуктан ар бир адамга бул нерсени окуп билип, үйрөнүп, амал кылып, жана башкаларга жеткирүү дагы милдет болуп саналат. Мына бул ошо ла иляха иллаллах маанисинин кыскача түшүндүрмөсү.